Каржы пирамидасы деп аталган каракчылыктын жаңы түрү пайда болгонуна бир нече жылдын жүзү болду. Алардын бири тез заряд аталышындагы калктын капчыгын аңдыган шулундар болуп саналат. Мен болсо декабрь айында ушул Черкефаска келгем. Башында менин кошунам аркалыында келип, ал менден мурун иштеген эле да. Анын ар бир салганын карап отуруп, мен улам акча салып отуруп, 280 миң. Бир айтканда 280 миң акча салгам мен ушул нерсеге. Чыгарган акчам 60 миңден бир аз эле ашты. Андан ашык неме чыгара алган жокмун. Жакын арада эле 62ден 2-ни салгам. 62 деп коет. Ээл 20 дегенден 2-ни салгам. 62.675 сомдон түшкөн. Ошону эң крупный салгам 100 канча миңден салынган. Аталган пирамидага байланышкан 130га жакын арыз даттануулар Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталган. Каржы пирамидасына байланышкан фактылар ошол Каракол шаарында орун алган. Жанагы тез заряд деген ошол компания аркылуу ошол биздин Каракол шаарынын эмес, Жакшы областындагы тургундары ошол жабыр тарткан, алардын ошол кылмыштуу иш менен улам. Бүгүнкү күндө ошол каржы пирамидасына байланышкан 130дан ашык арыздар ошол келип түшүп, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналынын бирдиктүү реестринде катталган. Өзүңүздөр билгендей, бул тез заряд деген жеке эле ошол Каракол шаарында эмес, башка республикасынын башка региондорунда дагы орун алган ушундай окуялар. Негизгиси бул деген ошо Бишкек шаарында болгондуктан ошол аякта да баардык арыздар катталып, кылмыш иштери козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тез заряд аталышындагы компаниянын Telegram группасында 18 миңден ашык адам бар экени белгилүү болгон. Бул каржы пирамидасына алды 250 миңге чейинки акчаларын салып чыгара албай калышкан. Ал эми тармактык маркетинг аталышындагы атты жамынган алдамчылардын торуна ээленип, жашоосу тозокко айлангандар четтен саналат. Бирди подружкам ушундай акча салсаңар, акча чыгат экен дегенде биринчи 750 сом салып койгом. 750 сом салып коюп, бияка офиске келип, офис биринчи СМАКтын жанында болчу. Анан СМАКтын жанынан бияка офис ачабыз, официальный болот, баары жакшы. Момдай эмелерди алып келип, тез зарядты алып келет экен. Ушундайдан акча тапсаңар болот. Биз инвестиция кылабыз деп. Анан ошонткенден мен ойлонуп туруп 750ден башында 48 миң салдым общий. Анан 48 миң салгандан мен өзүмдүн кызымды чакырдым. Кызымды чакырып, анан кызым 31 миңден 2 жолу салды. Анан 124 миң салды. Бир сом акча чыгара элек, эче выводко чыгарып койсо түшө элекмин. Мындан сырткары облус аймагында интернет жана уюлдук телефон аркылуу да алдамчылык фактылары көп катталууда. Мобилдик алдамчылыкта укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катары өздөрүн тааныштырып, жакын туугандарын жол кырсыктарына же башка кырсыктарга учураганын маалымдашып, жакындарынан акча котортуп алган фактылары да катталган. Айрымдарынын абийири төгүлүп, бет каптары сыйрылган. Ошол Ысык Көл областынын тургундарына кайрылып кетмекчибиз. Кандайдыр бир ошол сиздин туугандарыңыз жол кырсыгына учурады же ошол ооруканага жатып калды деген телефон чалуулар болсо, сөзсүз түрдө ал телефонду өчүрүп, ошол туугандарыңыздын телефондоруна чалыныш керек да. Ошондо баардыгы ошол жакта белгилүү болот. Ал эми жанакындай тез аранын ичинде акчаларды көбөйтүп беребиз деген убадалар болсо, бул деген сөзсүз түрдө алдамчылык болуп эсептелинет. Ошол негизги алдамчылардын методдору жана ыкмалары бул адамдардын жанакы психологиясына ойноо болот да. Эми ар бир адам деген ошо тез аранын ичинде байып кетти, же акчанысын көбөйтүүгө ушундай умтулуусу болот тилекке каршы. Ошону колдоно алышып, алдамчылар деген ошонун негизинде ошо өздөрүнүн кылмыш иштерин жасашат да. Ошон үчүн эч качан тез аранын ичинде ошо көп жана жогорку пайыздагы акчаны көбөйтүү эч качан бул орун болбойт. Бул турмушта да андай фактылар жок да. Ошондуктан ошондой алдоо жолдорго ишенбөөгө биз чакырып кетебиз. Мындан улам тез эле байып, делегейим тегиз болот деген тескери ойлонбой, алгач компаниянын лицензиясын, күбөлүгүн, келишимдерин дыкат текшерүү керектигин укук коргоо органдары эскертишүүдө. Эң жакшысы эс барда эсти жыйып, тартип сакчыларына маалымат тактап коюу зарыл дешет адистер. Мерим Усубаконова, Илич Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаары.